Кече жогорку кеңеште латын алфавитине өтүү тууралуу демилге көтөрүлгөндөн бери тарыхчы, тилчи, коомдук ишмерлердин арасында кызуу талкуу жаралды. Ал эми коомчулук буга даярбы? Глобалдашуу заманында, глобалдашуу мезгилинде латын алфавитине өтүү зарылчылыгы барбы? Шаар тургундарынын оюну калы? Сиздерге бир эки сурообуз бар эле. Мынакей кече эле жогорку кеңеште латын алфавитине өтүү тууралуу демилге көтөрүлдү да. Анан коомчулукта кызуу талкуу жаралып атат. Анан сизден бизде сурайлы дедик эле да, негизи эле латын алфавитине өтүү боюнча сиздин пикириңиз кандай? Латын алфавитине өтүп керек эмне, биз өзүбүздүн тилибизди жакшы билбей атсак. Чын айтканда. Кээ бирөөлөр айтып атат да, мисалы бул глобалдашуу заманында өтүш керек, артта калып калган өлкөлөрдөн болуп. Ал медиктер окусун, латинский жазганды үйрөнсүн да. Туурабы? Демек анда толук бизге только англисти окуганды үйрөнүш керек. Илгери Советтер Союзунда англичандар басылганда англисче сүйлөнөппүз, мисалы үчүн, орусча сүйлөйчү. Ошо менин пикирим. Жалпы пикириңиз анда өтпөш керек, Өтүп керек эмне? Кереги жок. Башка мамлекеттер өтүп атат, пайдасы болсо өтүш керек. Ал өткөндө да оңой болбойт, ал өткөндө мен сразу элдин баары эле көнө кетпейт. Элдин туура эмес ойлогону бар, туура ойлогону бар. Аны өзгөртүш үчүн дагы бардык китептер, мисалы бардык китептер кыргыз тилинин алфавитине. Аларды өзгөрткөнү дагы каражат кетет, анан элдер дагы туура эмес түшүнүшү мүмкүн дагы. Сиздин жеке пикириңиз өтүш керекпи, өтпөш керекпи? Менин жеке пикирим боюнча өтпөш керек. Бул кыргыз тили өзүнчө бир мамлекет болгондон кийин өзүнүн тили, өзүнүн алфавити болуш керек да бул. Бул менин оюмча өтпөш керек. Как вы думаете насчет этого? Правильно ли перейти на латинский алфавит? Я думаю, нет. Почему? Ну, в моем возрасте на латинский переход. Это у меня уже голова не будет варить. Зачем снимать? Орус алфавитинен латын тилине, латын тамгаларына өтүү демилгесин айтып атат да. Анан сиздин боюнча бул пикириңиз тууралуу дедик эле. Негизи туурабы, колдойсузбу? Өтсө болобу азыркы учурда? Менимче азыркы учурда мындан башка проблемаларыбыз көп го дейм. Ал эми эмне пайда берет, мен ага түшүнбөйм да. Азыр конкретно оюмда эле жок. Демек, кереги жок го дейм азырынча. Башка карыз-барызыбызды кутулуп алалы, Кытайыбызды чечип, жерлерибизди чечип, анан тамгаларды өтө беребиз. Мисал үчүн мен баягы кыргыздын немеси бар го, макал сөзү бар. Кенен бедет оттоп жүрүп саманга өтүш кыйыныраак дегендей да. демек Мага зарылчылыгы жок. түшүнүгүңүз барбы деги эле жалпы латын тамгасы, кириллица тууралуу? Түшүнүгүм бар, бирок мен аны туура көрбөйм да. Себеби? Просто өзүбүздүн эле немебиз жакшы го деп ойлойм да. Бул русский алфавит өзүнүн алфавити эле жакшы. Демек Каршы менен. түшүнүктүү. Бул деген эми элдер ойлоп атат да, мына быйыл эле өтүп кетебиз деп. Муну 5 жыл, 8 жыл улам тепкич менен өтүп барыш керек да. Ошондо өзүнөн өзү эле билинбей калат. Элдердин түшүнүгүнө маалыматты туура жеткизиш керек. Бул баскыч менен 5 жылбы, 8 жылбы, эми 10 жыл көбүрөөк болуп калат. 5 же өтө ашып кетсе 8 жылга коюш керек да. Баскыч кылып. Ошондо гана ийгилик болот. Неге дегенде бул латын тамгасы дүйнө жүзүнүн тем более өнүккөн мамлекеттердин баары латын тамгасы. Мунун эч кандай зыяны жок. Бул жерде кичине эле баягы союздун эмеси, союздун түшүнүгүндөгү ошондой саясий көз карашы союздукунда калыптанып калган адамдардын гана жээрип атканы деп түшүнөм. Жаштарга жолду бурбаш керек. Жаштар мектепте окуп баштаса, мына 1-класстан баштап. Мына 1-баскыч ушулардан башташ керек. 1-класстан 3-класска чейин кылып коюп, анан акырын-акырынан эме кылып барса, англис тилин үйрөнгөнгө, башка тил үйрөнгөнгө бул жеңил бир түрткү болот да.